Аталган профилактикалык иш-чара шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору тарабынан уюштурулууда. Мекеменин паразитологу Элнура Шарипованын айтымында, быйылкы текшерүү иштери 25 марттан тарта шаардагы мектептерде жүргүзүлүүдө. Текшерүү маалында шектүү учур аныкталса, кошумча кароого жөнөтүлөт. Бул иш-чара алдыдагы күндөрү да улантылып, шаардагы башка мектептерде камтылмакчы. Эхинококоз оорусу актуалдуу ооруларды эмне үчүн актуалдуу анткени операция жолу менен дарыланат. Эртең аныктоо ушу операцияга жеткизбей, УЗИ аппараты менен скрининг исследование жүргүзүп, 5 сантиметрге чейинки аныкталса, операцияга жеткизбей дарылоо жолу менен бул ооруну айыктырса болот. Биздин максат ушул. Операцияга жеткизбей, биздин балдарыбызды дарылоо УЗИден өткөзүү. По статистика боюнча Скөл области 14% жогору болуп, көрсөткүчү эхинококоз оорусу жарандарыбыз катталып атат жылда. Бул жылдан жылга өсүүдө. Ошонун ичинен 14 жашка чейинки балдарыбыз биздин ооруп калганы бизге чоң көйгөй. Ошон үчүн мектеп жашынан баштап УЗИден өткөзүп атабыз. Каракол шаарындагы мектептерде өтүлүп жаткан текшерүү иш-чарасынын алкагында дарыгер-УЗИстер окуучулардын боорун ультра үн аппараты аркылуу текшерүүдө. Балдарды УЗИ аркылуу текшерүү эхинококкозду аныктоонун эң жеткиликтүү жана натыйжалуу ыкмаларынын бири. Анын жардамы менен ички органдардагы, айрыкча боордогу мите курттарды пайда кылган кисталарды эрте стадиясында аныктоого болот экен. Жылда эле уже быйыл 4-жыл ушинтип скринингге чыгып атканымчы. Жылда кичинекей балдар өзүндө курт бар экенин негизи кичинекей балдар билеби же эчтеке билинбейби? Көбүнчө билинбейт, но бывает багы слабость болуп, анан анамнезинде да багы ит мышык менен ойноп, бул багы кир колдордон жугат да в основномчу. Бул оору бар экенин жылдар бою адамдар мисалы билбей эле, сезбей эле жүрө бериши мүмкүн да. Ошондой скрининг учурунда чыгып калат, жана айтып атпаймынбы? 2-3 жылдан бери чыгып атабыз деп. Ошондой моменттерде чыгып, анан операция болуп келген балдар бар. Дарыгерлер белгилегендей, оорунун алгачкы белгилери байкалбай өтүшү мүмкүн. Айрым учурда гана оң кабырганын астында оорундук сезими, аллергиялык белгилер же жалпы алсыздык байкалат. Ошондуктан мындай профилактикалык текшерүүлөр балдардын ден соолугун сактоодо чоң мааниге ээ. Медицина кызматкерлери ата-энелерди жана окуучуларды өз убагында текшерүүдөн өтүүгө чакырып, ооруну алдын алуу үчүн жеке гигиенаны сактоону эскертишет. Айгерим Кулатбекова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары үчүн Каракол шаарынан.